Сиз Фин сабатты көрүп жатасыз. Бул Улуттук банктын каржы сабаттуулугуна арналган долбоору. Биз акча табуунун жолдору эң негизгиси ошол тапкан акчаны туура башкаруу жөнүндө маалыматтар менен бөлүшүп келебиз. Бүгүнкү чыгарылышта болсо каржы кызматтарынын керектөөчүлөрүнүн укугуна арнайбыз. Студияда Бекима Жаныбекова, бүгүнкү берүүбүздүн мазмуну. Өз акчасынан кол жууп калбаш үчүн жарандар эмнелерди билиши керек? Өз укугубузду кантип коргойбуз? Суроо жооп рубрикасы. Каржы кызматтары менен пайдалангандардын укугу кантип корголгон? Алдамчылардын торуна түшпөш үчүн каржы документтерин толтуруп жатканда эмнелерге көңүл буруу керек? Алдыда ушул суроолорго эксперттер жооп берет. Кредиттик келишим боюнча банк же башка финансы кредиттик уюм карыз алуучуга келишимде каралган өлчөмдө жана шарттарда акча берүү милдетин алат. Ал эми карыз алуучу алган суммасын кайтарып берүү жана ал боюнча пайыздарды төлөө милдетин алат. Ал эми бул суроолор боюнча банк менен пикир келишпестик болсо эмне болот? Адистердин айтымында биринчиден маселеңиз боюнча жооп алуу үчүн алгач уюмдун өзүнө кайрылууңуз керек. Мындан тышкары уюмдун жетекчилиги менен жолугуу укугуңуз дагы бар. Жарандардын даттанууларын кабыл алуу графиги адатта уюмдун веб-сайтында же банктын маалымат стендинде жеткиликтүү. Уюмга жазуу түрүндө болгондой эле электрондук түрдө дагы кайрылсаңыз болот. Кайрылууга аты жөнүңүздү, телефонуңуздун номерин жана дарегиңизди жазыңыз. Эми банк 30 календардык күндүн ичинде сизге жооп берүүгө милдеттүү. Эгерде маселеңизди банк менен түздөн түз чечүү мүмкүн болбосо, Улуттук банкка кайрыла аласыз. Эгерде сиздин укугуңуз бузулса деп эсептесеңиз, сиз ошол банкка арыз менен кайрылсаңыз болот. Арыздын жыйынтыгы сизди канааттандырылбаса, сиз Улуттук банктын керектөөчүлөр укугу бөлүмүнө арыз менен кайрылсаңыз болот. Биз ал арызды кылдат менен текшерип, сизге жыйынтыгын сөзсүз түрдө маалымдайбыз. Былтыркы жылдын эсеби менен 2630, быйылкы жылдын биринчи жарымында 824 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жарандардан дал ушул сандагы кайрылуу түшкөн. Алардын басымдуу бөлүгү насыялардын реструктуризациясына тиешелүү. Жарым жылдын ичинде Улуттук банк тарабынан 200дөн ашык жаранга юридикалык кеңеш берилген. Ал эми жылдын аягына чейин бул көрсөткүч 500-600 кишиге чейин көтөрүлөт. Мына ошолордун катарына кирбөө үчүн эксперттердин айтымында өз укуктарыңызды дыккат изилдөөңүз керек болот. Биринчиден, кредиттик келишимди түзүүгө чейин сиз ошол кредиттик келишимдин проектин үйүңүзгө алып кетип, таанышып, аны менен бир күнүн 3 күнгө чейин таанышсаңыз укуктуңсуз. Андан кийин сиз ошол кредиттик келишимди түзүп аткандан кийин кандай тилде түзүлөт экен ошону тандасаңыз болот, орус тилде же кыргыз тилде. Үчүнчүдөн, ошол кредиттик келишимдин шарттарын таанышып чыгып, кандай шрифтте жазылган экен, баардык шарттарын тыгыз окуп, таанышканга укугуңуз бар. Айтсак, бул сиздин Улуттук банк жөнүндөгү мыйзамда камтылган укуктарыңыздын бир бөлүгү гана. Мыйзамга ылайык коммерциялык банктарга кредиттин бардык шарттары жөнүндө кардарга мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат берүү сунушталат. Мындай маалыматка мисалы насыянын шарттары, анын валютасы, насыянын мөөнөтүнөн мурда кайтаруу шарттары, кечиктирилип төлөнгөн насыя боюнча айыптын өлчөмүн эсептөө тартиби жана башкалар кирет. Ошол эле учурда насыяны эмне максат менен алып жатканыңызды жана аны кандай жумшай турганыңызды түшүнүүңүз абзел. Частая ошибка потребителей в том, что насыяны максатынан тышкары пайдалануу керектөөчүлөр тарабынан чанда кетирилген катам. Башкача айтканда, тилекке каршы каражат максатына жумшалбай калат. Андыктан сиз насыянын маңызын толук жоопкерчилик менен түшүнүңүз жана насыяга туура мамиле кылууңуз, аны туура колдонууңуз керек болот. Банк менен болгон мамилеңиз кандай гана өнүкпөсүн, Улуттук банк келишимдин тараптарынын жарандык укуктук мамилелерине кийлигишүүгө укугу жок экенин жана талаш-тартыштарды чечүү үчүн жооптуу эмес экендигин унутпаңыз. Улуттук банк мыйзам бузулган учурда жөнгө салуучу таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу. Каржы документтерин толтурганда жарандар кайсы каталарга жол берет? Тобокелдиктердин алдын алуу үчүн эмнелерди билишибиз керек? Кесиптештерим суроо жооп форматында негизги жагдайларга токтолушат. Каражат сактоо, аманаттарды көбөйтүү же насыя алуу. Бул сыяктуу маселелерди чечүүдө финансы кредиттик мекемелердин мааниси зор. Бирок дал ошол мекемелер тарабынан укуктарыңыз бузулса кайда кайрылуу керек? Кызыкчылыктарыңызды кантип коргоо керек?
финансылык кызматтарды колдонуучулардын негизги укуктарын атап өтөлү. Финансы кредиттик уюмду жана кызматтарды эркин тандоо укугуңуз бар. Кредиттик келишимдин тилин тандоо укугуңуз бар. Эрежеде кыргыз же орус тили. Шарттары, наркы, төлөмдөрү, эсептешүү тартиби жана тобокелдиктери сыяктуу насыяңыз тууралуу толук маалымат алуу укугуңуз бар. Кредиттик келишим долбоорун колго алып, 3 күн ичинде финансылык мекеменин чегинен тышкары консультация алуу укугуңуз бар. Кредиттик келишимге кол коюудан баш тартуу укугуңуз бар. Келишимге кол койгондон кийин, бирок акча каражаттарын айкын колго алганга чейин кредиттен акы төлөөсүз баш тартуу укугуңуз бар. Өлкөбүздө финансылык кызматтардын колдонуучуларынын укугун коргоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан ишке ашырылат. Улуттук банк финансылык мекемелерге лицензия берип, алардын иштөө эрежелерин белгилейт жана алардын сакталышын көзөмөлдөйт. Эгерде кандайдыр бир финансылык мекеме мыйзамдарды же Улуттук банктын эрежелерин буза турган болсо, текшерүү жүргүзүлүп, зарыл болгон учурда көзөмөлдөөчү чаралар көрүлөт. Финансылык мекеме тарабынан укугу бузулган жаран биринчи иретте ошол мекеменин өзүнө кайрылуусу керек. Кайрылуу кат жүзүндө же электрондук түрдө болушу мүмкүн. Анда жарандын аты жөнү, байланыш номери жана дареги билдирилүүсү зарыл. Мекеме кайрылууга 30 күндүн ичинде жооп кайтаруусу керек болот. Эгерде кайрылууңуз канааттандырылбаса, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына кайрылуу укугуңуз бар. Ошол эле учурда укугуңузду бузган мекемеге сот аркылуу доо арыз менен дагы кайрыла аласыз. Эсиңизде болсун, Улуттук банк жарандык укуктук мамилелерге кийлигише албайт жана талаш маселелерди жөнгө салууга жооптуу болуп саналбайт. Мыйзам талаптарын бузууга жол берилген учурда финансылык уюмга таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу. Каржы документтерине кол коердон мурда аны жакшылап окуу зарыл. Бардык деталдарды, анын ичинде уюмдун финансылык абалында такташ керек. Бул тууралуу кенен маалыматты сайтыбыздан таба аласыз. Өзүңүзгө жана каржыңызга сак болуңуз. Кийинки берүүбүздө үстөк пайыздарга токтолобуз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.